Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, Кадырбеков Иман Нуру, бардыңыздарды Рамазан айыңыздармен куттуктайм. Мен айта турган сөзүм, мына 1-2 күн мурда президентибиз Кумтөр толук Кыргызстандын менчигине өттү деп кабарлады. Куттуу болсун, сүйүнөлү. Бирок кыргыздын бир сөзү бар. Туулганына эмес, турганына сүйүн деп. Эмне себептен дегенде, чоң жоопкерчилик пайда болду. Бизге Сентера, канадалыктар эртең бүрсү күн таба кылып гүлбөгүдөй сапаттуу башкаруу, өнүктүрүү эми моюнга жүктөлдү. Теңиз бөлтүрүктөн суранат элем ушул багытта иштесин. Бул принцип иши болуп калды, намыс иши болуп калды. Кыргыздар өздөрү башкара албайт деген баягы стереотиптен кетишибиз керек, ушуну дүйнөгө далилдеш керек. Бул үчүн абдан катуу иштеш керек, ыраттуу. Япондордун баягы күндөн күнгө өнүк деген принципине иштеш керек. Бул бир. Экинчиден, ошо канадалыктар өздөрү жалдап биздин компаниялар иштетип болчу, баягы бурилтет үчүн, же жанагындай ядро шариктерди алып алып, биздин кара балтадан өнүгүп турган, чыгарыла тургандардычы. Азыр эми тендерден эмнегедир Казакстандан, Монголиядан, Түркиядан уткандар көбүрөөк болуп атат да. Өзүбүздүн ата мекенди көндүрүшчүлүгү артчылык берсек, ушул багыттагы теңиз бөлтүрүктөн суранат элем, адилеттүү караса, анткени эгерде башкалардан жалдап тендерден башкалар ута берсе, анда акча дагы деле башка жака кете берет. Ушуга маани берсе деп суранат элем. Үчүнчүсү, андан башка дагы 12 чоң алтын казган кендерибиз бар. Ошол жерде сатып алганда кымбатка сатып турбуз, бирок таптакыр доля үлүш албай тургандай шарттар менен келишимдер түзүлүп калгандыгы тууралуу кабар алдым. Ошолорду кайра карап чыгыш керек, инвентаризация кылып. Бул өтө маанилүү, жок дегенде бир 30-40% Кыргызстанда кала тургандай кылып. Ушуну айткым келди. Чоң рахмат.